Видеонун башында эле бир күндө 10 000 таба аласың деп айткым келип жатат. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүп, кунт коюп угуңуз. Мындай акча таппаганыңыздын себеби сиз өзүңүздүн жашооңузду кийинки убакытка жылдырганыңызда. Убакыт өткөн соң ал убакыт кайра келбестигин түшүнгөн болосуз. Анткени сизде окууңуз же жумушуңуз бар. Ал жактан чарчаган абалда чыгып уктайсыз. Эртең менен кайра ойгоносуз. Ошентип бир жылыңыз өтүп кеткен болот. Кээде бир нерсени өзгөртүүгө же бизнес ачуу идеясын ишке ашырууга мотивацияңыз ашып-ташып калат. Бирок тагдырдын тамашасына бул мотивация бара-бара өчкөндөн өчө берет. Анткени сиз чарчаганыңызда жашоо артты көздөй начарлай берет. Анан мындай жашоонун каалабаганыңызды түшүнөсүз. Ооба, өзүңүздү баары жакшы деп алдап иллюзияда жашай беришиңиз мүмкүн. Эгер андай болгон болсо видеону көрбөөнү сунуштайм. Эгерде өзүңүздү чындап өзгөрткүңүз келсе, бизден алыстабаңыз. Бул видеодогу сөздөрдөн кийин жаңы жылда жаңы адам болуп чыгасыз. Бул мотивациялык видео деп ойлоп жатсаңыз жаңылышасыз. Бул жөн эле дем бере турчу гана видео эмес. Эгерде сиз алдыңкы бир жылда жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, өткөн бир жылыңызды карап көрүңүз. Реалдуу акча тапкыңыз келсе, YouTube'га видео жүктөп көп каталоожу топтошуңуз керек. Бир эле YouTube эмес, Instagram, TikTok, Facebook'тан дагы болот. Болгону аракет кылышыңыз керек. Өзүңүзгө жаккан темада видео жүктөңүз. Жүзүңүздү көрсөтүп, көрсөтпөй дагы жүктөсөңүз болот. Башында акча таппайсыз, бирок бара-бара чоң аракет, билимди жана тажрыйбанын аркасы менен көп суммадагы кирешиге чыга аласыз. Эгерде сизде акча болсо, албетте көп мүмкүнчүлүктөр ачылып, күнүңүз кайталанма болуп өтпөйт. Жаңы кийимдер, жаңы эстетикалык дене келбет, жаңы чөйрө болот. Бул нерселерге жетиш үчүн ушул келе жаткан жыл сонун мүмкүнчүлүк. Бул жерден сиз бул жылы кайсы бир тармакка бош убактысында барып тураарыңызды чечип алыңыз. Эссенциалист болуңуз. Бул өзүнүн жашоосунун ар башка тармакка башын сала бербестен бир тармакта ийгиликтүү болгон адам жана ошол аракетинин прогрессин көрө алат. Эми конкреттүү бир темага келели. Эгерде сиз YouTube'га 1000 эле катталуучу топтодуңуз жана монетизацияга жеттиңиз, мындан сырткары сиз бир товарыңызды сата турган болсоңуз, бул 1000 катталуучунун 10% эле ошол товарыңызды сатып алса, эми элестетиңиз, каналга видео жүктөгөн сайын дагы катталуучу келе берет. YouTube'дан акча түшө берет жана товарыңызды сатып, аудиторияңызды топтоп бир бренд товар боюнча магазиниңизди ачып койсоңуз, буга чейин канча сатуучулар болсо, бардыгы артка кайтпастан алдыга талпынып, өз точкаларын ачып көп акча таап жаткан учуру. Сиз дагы ошенте аласыз. Болгону максаттуу аракет жана жеңилбестик сапаттары керек. Ошону менен бирге өзүңүздүн билимиңизди өстүрүңүз. Ассаламу алейкум.